Жакшы, бияқта жигиттердин немеси бар экен, насос уч. 1,5 саатта алып келдим. Салам достор, коллегалар. Кезектеги видео бүгүн 28 июль, среда, жумушту баштайбыз. Тилекке каршы бүгүн бир аз кечирээк туруп калып, жумушту кечирээк баштап атам. Бирок обедти кичине азыраак кылып, көбүрөөк иштегенге аракет кылабыз бүгүн. Среда результат кандай болот экен, чогуу көрөбүз. Достор, видеого лайк басып, каналга катталганды унутпайбыз. Силердин поддержкаңар мага керек. Каналга подписаться баскыла. Анткени кызыктуу, пайдалуу видеолорду тартам дагы астыда. Ошон үчүн мени колдоп коюңуздар, достор. Аябай суранам силерден. Бүгүн Москвада погода начар, чото жамгыр жаайт окшойт. Бул деген эмнени билдирет? Бул деген Кудай буйрса жумуш жакшы болот дегенди билдирет. Ошон үчүн жакшы тилек жарымырыс дейт. Оптимист бололу. Көрөлүчү кандай болот экен бүгүн жумушту. Карагылачы достор, коэффициенттин күйүп турган центрден бөлөк жагы күйүп атат, коэффициент фиолетовый болупчу. Охо. Станция метро Сходнинская. Нет, что-то алыс, блин. Жалурели. Ладно, алуреличи. Алтын жеткиздим. 272 рубль болду. Так, сразу эле заказ бердим мага. Бутылкова бар экен 15 жерге. 1,6 коэффициент менен. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. 15 мүнөттө бир заказ жеткиздим. 400 рубль болду. Жакшы кишкен, аябай. Настроениени көтөрүп кетти. 400 рубль берип, мына адреске жеткиздим. Так, кийинки заказды цепочка менен эле берип койду. Эртең менен ушуңузду жакшы да. Час пик болуп аткандачы. Цепочка менен эле берип берет. Мына достор, бардыңардан суранычы, мондай сууларды ичкенде, мондай мусорларды, мондай баклажкаларды, мусорсуз ар кандай кагаз-пагастарды көчөгө ыргытпай, как положено мусоркага барып, мусоркага таштаганды үйрөнөлү. Биринчиден өзүбүздүн эле туугандарыбыз иштейт. Кыргыздар, өзбектер, дворник болупчу. Аларга деле лишний жумуш кылып кыйнай бербейли. Экинчиден өткөндө бир орус айтат. Ошо көп байкадым дейт. Көп эле ушинтип ыргытып эле кетип берет экен, биздин жерибиз эмес деп ушундай мамиле кылат экенсиңер дейт. Мусорга таштап жүрөлү постоянно. Бул мисалы биздин мамлекетибиз эмес, бирок бул биздин жерибиз. Общий планета биздики да, биз Марстан учуп келген жокпуз же Венерадан учуп келген жокпуз. Ошон үчүн Исхак Разаков айткандай, сен таза болсоң, мен таза болсоң, коом да таза болот дегендей, коомду тазалайлы, өзүбүздөн баштайлы. Жеткирдим заказды. Канча болду? Мына 310 рубль болду. Жамгыр төгүп баштады айткандай элечи. Наконец-то жамгыр жаап, 19 градус. 30 эмес, 19 градус. Так. Кийинки заказды берип койду, сразу элечи. Алды эле, бирок ближний эле заказ экен, ал мен жерге элечи. Бутылкова кайра эле. Ошо, по району эле жүрөм ушинтип, айланып. Силерди да надоел чыгарабы мондай клиенттерчи? Точканы коюп коет, монтип. Токтогонго болбой турган жергечи. Андан кийин монтип күтүп турасыңар. Же остановкага токтоп күткөнгө болбойт, же өзү чалсаң албайт, жазсаң жооп бербейт, айла жок күтүп туруп бересиң. Качан чыгат болот экен, качан келет болот экен деп коюп. Кайра келип алышып да спорт этишет, талашып. Я точку правильно ставил, это все ваш Яндекс, это вы не знаете, деп кыйын болушуп. Какой подъезд? Следующий, да? Ну, здесь где-то остановиться. Ага.
Хорошо. Это как его Араке парк, Пушеный кот, и прям до паркового У ресторана. вас с переводом или наличными? Нет, наличными. Ага. Так, сейчас скажу. 300 рублей получилось. Ага. Спасибо большое. Пожалуйста. До свидания, всего хорошего. Всего доброго. Так, кийинки заказ 20 мүнөттүк заказ экен Красногорскийге 1,9 коэффициентме берди. Мындай жакшы заказдарды отмена болуп кете электе тезирээк күлүктү чабып бара калыш керек. Күлүктү дейм да жорголотуп. Погода эшикте мындай болуп атат. Жамгыр жаап. Ошон үчүн коэффициент күчөдө окшойт. Так. 11:23 болду. 19 мүнөттө жеткиздим. 450 рубльдук. Жакын эле болчу, бирок 8 километр беле, по-моему. Унутуп калдым. Вегас Крокус Ситиде турам азыр. Вегас Крокус Сити. Домодедово жака, Домодедово дейм да. Шереметьево жака келген болчумун. Жакыныраак заказ алып калып келип көрөйүнчү терминалдыга деп кирсем 15 мүнөт дейт го. Өмүрүмдө биринчи жолу ушундай көрүп атам. Дыга келипчи. 1 саат, 2 саат көргөзчү эле. Базар жок. Аэропортко барып заказ алдым эле. Ал заказым Зеленоградка келет экен. 34 мүнөттө жеткиздим заказды. Спасибо за поездку. 796 рубль болду, 796. Убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Кеде аябай жакшы адамдар чөп. Качество обслуживания. Поставьте нам оценку в приложении. Жөн эле койчу деп мындай акчаңды жөн эле койчу деп айткым келет да, аябай жакшы адамдар чөт кедечи. Приятный, аябай приятный адамдар алып келдим Зеленоградка. Бирок тилекке каршы эми Москванын көздөй по деламды коюп кетиш керек. А то бул жакта делать нечего. Бир заказды жеткиздим. 235 рубль чыкты. 300 рубль берип туруп сдачаны жөн эле кой деп койду. Потому что менде сдача жок болчу, анан менде мондай пепельницада постоянно монеталарды салып жүрөм, ушулар эле шыгырат монеталарды алып жүргөндө не надо деп койду. Лайфхак. Постоянно ушинтип эле монета салып жүргүлө. Сдачаны только монета менен берсеңер, сдача не надо деп коюшат. Анан кийин көбүрөөк акча чогултасыңар. Копейку рубль бережет, рубль голову стрижет деп коет го. Дагы деле Зеленоградта жүрөм мына. Зеленопарк деген торговый центр бар экен. Эшикте жамгыр төктү, вообще эле күзү келди окшойт. Аэропортко келдим эле, мен дөңгөлөгүм желчип калыптыр.
Мына жакшы бакта жигиттердин немеси бар экен, насос уч. Айтып калышты. Сураштырсам чыгып калды бакта туугандардан. Жарым саат көргөзүп калды. Мына экинчи жолу аэропортко келип, аэропортто турам азыр. Жана келгенде 1,5 саат деп көргөзүп атты эле. Где-то бир 20 мүнөттөй болду, жарым саат эле боло элек, 15 мүнөт деп көргөзүп калды. Так, саат 8ден 20 мүнөт өттү. 1,5 саатта алып келдим аэропорттон. Заказ 1400 рубльга. Турцияга барып келиптир, Турция жаккан жок дейт. Начар отельге попал болуп калыптырбыз. 8 күн жүрүп келдик, чарчап келдик дейт. Айттым, көлгө барсаңар болмок деп, көлдү мактап келдим. Көл вообще сон эң мыкты деп. Көлгө барсаңар өкүнбөйсүңөр, обязательно эмки барганда көлгө баргыла дедим. Барабыз дешти. Саат 9 болду. 25 мүнөттө алып келдим. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Рескале ушул жерден заказ берди. Бирок по район, жок, по району эмес экен. 40 мүнөттүк жерге барат экен, 16 километр. Нормально, нормально. На местин баскоз. Хоп деп. Здрасте. Добрый вечер. О, ровно саат 10 болду. 49 мүнөт дегенде жетип кирдим. 467 рубль чыкты, бирок 500 рубль берип койдум. Биз дачи деп. 5 деп коебуз. Да. Что-то жумуш слабыраак. Саат 10дон 47 мүнөт өттү. 15 мүнөттө заказ алып келдим. 283 рубльга. Центрди көздөй келген болчумун, по деламды басыпчы. По деламды басканда 32% алып котко. Яндексчи. Ошон үчүн где-то бир 200 рубльдай эле иштедим да, 15 мүнөттө. Ушуга кандай карайсыңар? Ошол справедливый процентпи же несправедливыйбы? 32-31% алып кот по деламды басып келгендечи. Кандай карайсыңар ошону? Болду. Жарым саатта 940 рубльга алып келдим, 1,7 коэффициент менен чүй жакка заказды. Химкиге. Кудайга шүгүр. Ушундай заказдар көп болсо, жалаң ушундай дальний заказдарды берсе, 1,7 коэффициент, 1,8 коэффициент менен берсе вообще сон болмок да. Достор, бүгүнкү күндү жыйынтыктайлы. Бүгүнкү күндүн результаты Яндекстин комиссиясынан тышкары 6494 рубль болуптур. Бирок кече 12ден кийин 948 рубль иштеген болчумун. Аны алсак 5546 рубль болот экен. 5546 рубль болот экен. 5546 рубльдан 1000 сом бензинге кетти деп коелу. 500 сом обедке. 1,5 миң рубль арендага кетсе, 2,5 миң калат экен.